Бакай атадагы жалпы типтеги карылардын жана дене бой мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын социалдык стационардык мекемеси райондун эң үлгүлүү мекемелеринин бири. Анткени мындагы тартип жана ишке ашкан жумуштар андагы жашоочулардын ыңгайы үчүн тынымсыз жасалууда. Республикалык Жашыл Мурас өнөктүгүнүн алкагында 100 түп розанын жана бирючинанын көчөттөрү олтургузулган. Өзүлөрүнө тиешелүү питомниги да бар. Физкультура боюнча дагы жаңы аппараттарды алабыз деп ага да аракет кылып атабыз. Жана ошондой эле бул жерде дагы проект жазып атабыз. Мына биздин эски качегарканы спорт зал кылып койсок, ошого барып алып туруп, ошол жерде спорт менен заниматься этип, вот ошондой бизге бөлүнгөн каражаттар өз убактысында бөлүнүп турат. Мына тамак ашка буйруса, президентибиздин буйругу менен азыр булар ар түрлүү витаминдер менен ар түрлүү камсыз болуп атышат да, тамактар 4 маал тамак ичишет. Ошон үчүн биз абдан президентке ыраазы болуп атабыз. Рахмат. Ал эми жашоочулардын тамактануусуна зарыл болгон жашылча жемиштердин баарын чакан чарбагында өстүрүшөт. Бүгүн мекеме жашоочуларынын түшкү тамагына борщ, палоо жана таттуулар берилет. Тамак ашына мурда мамлекеттен күнүнө 100 сом бөлүнсө, апрель айынан бери 200 сомго жогорулады. Мунун өзү тамакты калориялуу жана витаминдүү азыктар менен даярдоого шарт түзүлдү. Биз жашылча фруктуларды берип калдык, салат ордуна конфет, печеньелер, сладостер берилип, аябай эле чоң эле жардам болду да. 7 күндө бири-бири менен кайталанбайт да. Бир күнү пирожки, бир күнү оймо, бир күнү пицца, бир күнү булочка, гамбургер баарын аракет кылып атабыз. 200 сомго көтөрүлгөндөн кийин биз дагы продукты кенен болгон үчүн кененирээк жасап берип атабыз. Бул мекемеде ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жашагандыктан алардын саламаттыгына кам көрүү биринчи орунда турат. Дарыгердин көрсөтмөсү менен алар массаж, физ дарылоо жана спорт менен машыгышат. Өз убагында медициналык жардамдарды көрсөтүп турабыз. Эч кандай көрсөтүлбөй калган күндөр болбойт да. Биз күзөттөбүз. Күнүнө жок дегенде 5-6 кишиден массаж, физ кабинетти алып турушат. 80 орунга ылайыкталган мекемеде бүгүн 71 жаран жашайт. Аларды эмгекке үйрөтүү жана убактыларын пайдалуу иш менен өткөрүү жагы да колго алынган. Өнөрлүүлөрү минтип өз колу менен ар кандай буюмдарды даярдашат. Вячеслав Попов Чүй облусунун жараны. Ал уюлдук телефондорго мындай койгучтарды жыгачтан жасайт. 4 ай болду жашаганымда. Макта жакшы иштесе болот, зарплата алып атам, Кудай буйруса. Волейбол ойнойбуз. Мен өзүм эмелер жазайм. Жыгачтан эмелер жазайм, поставкаларчы телефонго. Ушуларды да жазайм. Манас районундагы ушундай мекеме менен достук оюну да уюштурулуп турат. Жай мезгилинде мекеменин жашоочуларын жаратылыш коюнунда эс алдыруу пландалууда. Манас ордого барып зыярат кылып, ушу подопечностерди ошо көкүнү зыктап берди, кармабай, салкындап чыгарып бир эс алдырабыз деп, ошол пландар азыр алдыда турат. Бакай атадагы жалпы типтеги карылардын жана дене бой мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын социалдык стационардык мекемеси имараттын оңдоп түзөө иштерин да аягына чыгарып коюшту. Ал эми анын кире беришинен тартып гүл менен ар кандай ийне жалбырактуу жана башка көчөттөр олтургузулган. Бакай ата өнүктүрүү фонду да колдоо көрсөтүп, бул мекеменин адамдар басуучу жолдорунун баарына брусчатка төшөө иштери башталганы турат. Ал эми Бакубат Талас фондунун колдоосу менен мында 70 метр тереңдиктен артезиан суусу да чыгарылган. Рахат Бейшелиева, Мелис Элебесов, Ынтымак Мейманбеков, Бакай ата району.